биздин журтубузга аманчылык болсун, токчулук болсун. Элибиз эч убакта жаман көздөн, жаман сөздөн каттасын. Нооруз майрамы жаратылыш менен эмгекчил дыйкандын ажырагыс биримдиги жаңы жашоонун башаты. Байыркы чыгыш элдеринде күн түндүн теңелген күнү жаңы жыл Нооруз деп белгилешкен. Нооруздун башкы тамагы бул сүмөлөк. Буудай өндүрүлүп, алас айтылып, от жагылып, айтор жакшы ниет менен сүмөлөктү кайнатышат. Илгери биз бала кезде чоң аталарыбыз колубузга чакаага таш салып, газеттерге таштан салып туруп, анан дүңкүлдөтүп, ошолорду колубузга алып чайкат эле. Күн күркүрөп, жамгыр төксүн, жер айрылып, чөп чыксын, желин айрылып, сүт чыксын. Элибизде токчулук болсун, молчулук болсун. Жасыбыз жакшы келип, элибизге жакшылыкты тартууласын. Ушунчалык берекелүү жыл болсун. Сүмөлөктүн келип чыгышы жөнүндө ар кандай уламаштар айтылат. Илгери өткөн заманда тамак сураган балдарына энелер айлалары кетип, казандын түбүнө таш салып, болгон азыктарын салып, суу куюп аралаштырып, от жагып, таң аткыча кайнатып, эртең менен укмуштуудай гүл азык болуп калганын көрүшөт. Мына ушул салтты улай араба кыргыздын арттуулугу долбоору Супарада сүмөлөк кайнатылды. Кыргыз элибиздин жаңы жылы болуп отурат. Биз дагы ошол учурдан пайдаланып, араба кыргызымдын арттуулугу долбоору сүмөлөк бышырып атабыз. Элдин маанайы аябай сонун. Бул көптөгөн кыргыз элибиздин ой тилектерин, баталарын кабыл кыла турган күндөрдүн, улук күндөрдүн бири болуш керек деп ойлойм. Ошонун максатында биз дагы ушу чыгармачылык өзүбүздүн айланабыздагы жакындарыбызды, бир туугандарыбызды баардыгын чогултуп алып, ушу сүмөлөк бышырып атабыз. Сүмөлөктү Нооруз алдында түнү кайнатып, тынбай аралаштырып, ар бир адам жакшы ниет кылып, жараткандан тилектерди айтышат. Кыргыз элин ынтымактуулук, эч бир жаманды көрбөй, өнүгөлү. Өзгөчө чыгармачыл таланттар бар, аман-эсен бололу. Чыгармачылыктар өссүн, бактылуу бололу. Сиңдилерим бактылуу чыгармачылыкта бийиктикке жетип, кыргыз элин кубанып сүйүнтүп жүрөлү. Сүмөлөктү бышыруу өзүнчө бир оюнсок менен коштолот. Казанды тегеректеген адамдардын тилектери жакшы, маанайы жайдары болуп, улуттук оюндар дагы ойнолду. Бул чүкө оюндары көрсө, адамдын ден соолугун эле чыңдоо эмес, мунун маданиятка, салт санаага, нарк насилге, андан тышкары турмуштук тажрыйбасына керектүү оюндардын бири экен да. Бул чүкөнү ким көп ойносо, ден соолугу чың болот, аң сезими адептүү болот, коомдук иштерде кайда болбосун өзүнүн зиректиги менен айырмаланып турат. Ошон үчүн кыргызда айтылган, алчы таасынан жазбаган жигит экен деп. Таасынан жазбады деп. Таа деген эркекке тийиштүү, айкур деген аял затына тийиштүү болуп эсептелет. Жалпы элге, журтка тынччылык, токчулук, молчулук, ар бир үйдө ырыскерчилик болмосун. Сүмөлөктү бышырган Сүрия кайрымдуулук фонду жыл сайын салтка айланган тамакты бышырып, аны жайылтуу үчүн дайыма көп иштерди аткарып келет. Сүмөлөктү аралаштырган сайын ниет тилектер дайым орундалат деген божомолдор бар. Ошондуктан баардыгыбыздардын элибиз 2026 жылы жакшылыктын, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Жер жарылып, чөп чыккан, желин айрылып, сүт чыккан улустун улуу Нооруз майрамы кут болсун.